советтик доорго чейин куйруучук болгон, советтик доорго чейин Бекназар, советтик доордун башталышында ага чейин Жогушбаев ушундай куудулдар болгон, дагы биз билбеген куудулдар канча. Апендинин өзү Насирдин кожо, ал да кыргыз болгон да. Ал деген каңдыруусунан өзү Ташкенттин жанында төрөлгөн. Ал ошо Ташкенттин жанында 1425-жылдары төрөлөт экен. Анан ал 69-да чыгып өлөт экен да. Бирок ошо немеде, Измир деген шаар бул Түркиянын борбору. Анан илгерки борбор болгон да. Ошол Измирде бакы император дейми? Хан. Аны көбүнчө хан деп айтышат. Хан дагы өзү ошол Турция мамлекетин, Осман империясын түзгөн киши дагы кыргыз болгон да. Ал дагы каңдыруусунан болгон. Анан эми спонсорлук кылыш керек, азыркы тил менен айтканда, немеге Насирдин кожого спонсор болуш үчүн аны Ташкенттен чакырып алат. Ташкенттен барып ошол жерде жашап калат дагы. Биякта дагы атагы чыгып калган болот. Ал ушунча тамай сүйлөгөн үчүн, элди күлдүргөн үчүн. Анан ага кандайдыр бир жол менен акча бериш керек да. Анан жөн эле сен алсаң алып ал дегендей болбойт. Анан хан дагы тамашакөй киши окшойт да. Анан сурайт да. Сен эшекти китеп окуганга үйрөтө аласың? Үйрөтөм дейт да. Кудулдан жок үйрөтпөйм деп эле. Үйрөтө алам дейт да. Үйрөтсөң анда канча убакыт керек? 5 жыл дейт. Мен 5 жылда китеп окуганды үйрөтөм эшекке дейт. Анан 5000 тилде алат. 5000 тилде алгандан кийин уже анан базарга чыгып, баягы кыйкырык чуу менен жарыя этилет. Хандын өкүмү чыкты. 5 жылдын ичинде Насирдин кожо эшекти окуганга, китеп окуганга үйрөтө турган болду. Үйрөтпөсө өзүнүн башы кете турган болду дейт. Десе, Насирдин апенди үйүнө келет. Келгенден 5000 тилдени кызына берет. Кыз айтат: "Ата, кантип эшек окуйт? Эшек окуй албайт. Аны элдин баары эле билет. Сиз кантип ханды алдап атасыз? Башыңыз кетет 5 жылдан кийин" деп ыйлайт. Десе, кызым, 5 жылга чейин же хан өлөт, же эшек өлөт да" дейтмиш. Анан бирок серьезно даярданат да. Эшекти үйрөтөт. Анан 1 жылдан кийин хан чакырат да. Апенди, сен эшекти үйрөтүп атасыңбы? Кана эшек окуган кишини бир атамга, бутамганы билип калдыбы? Ариптерди билип калдыбы? Кана үйрөтчү десе, неме көрсөтчү десе, эшегин алып келет дагы, китепти алдына коет. Эшек китептин бетин ачып эле улам барактай баштайт да тили менен. Анан барактай баштаса таң калып, эмне болот? Азыр окуп атат, өзү ичинен окуйт. Кийин да 5 жылдан сыртынан окуп калат дейт да. Десе, түшүнбөй калат да хан дагы. Түшүнбөй калып, бул эмне болду деген кийин аркасына келип неме үйүнө келе берет да, эшегин үйрөтүп атат. Дагы актап атыптыр деп, дагы акча берет. Жакшы үйрөтүп атсың. Эшек уже китепти барактап калыптыр дейт да. Көрсө, апанды бакы барактардын ортосуна маканын немесин коюп койчу экен да, арасыначы. Анан onu эшек билет деген дагы, барактай деген дагы маканын жыттап таап алып неме дейт экен. Дагы бир окуясы, дагы хандан акча алыш керек да, нары бери өтүп эле, Куда, мага ушу 1000 тилде бер, 1000 тилде. 999 болсо да албайм, 1000 тилде бересиң деп ошо, Куда деп ошентип кыйкырып өтөт экен. Анан десе, мунага да акча керек болуп калыптыр. 999 тилден таштап кой дейт экен да. Анан десе, 900 апенди келатканын көрүп таштап коюшат экен. Келат, апенди көрүп калат экен да, барып эле эсептесе 999. Анан шарт алып кетет экен да. Кетип атса, аркасынан жигиттер бар, хандын жигиттери бар. Сен акмак экенсиң го? 999 болсо да албай эмне өйдүң беле? Эмне алып кетип атасың десе, мына калтасы менен 1000 болду дейт.